Казакстанда жазгы айдап себүү иштерине 400 миллиард теңгеге жакын каражат бөлүнөт. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, аграрийлердин насыяларынын үстөк пайызы субсидияланат. Бул үчүн өкмөттүн резервинен 60 миллиард теңге каралат. Ал каражат агро өндүрүш багытындагы товарларды өнүктүрүүгө байланыштуу берилген насыяларды арзандатууга жана кепилдик берүүгө багытталат. Натыйжада чарбалар иштеткен бардык насыянын жылдык чени 5% түзөт. Кепилдик болбогон учурда жалпы сумманын 85% мамлекет тарабынан камсыз кылынууга мүмкүндүк пайда болот. Жалпысынан быйыл Казакстанда жеңилдетилген насыяга 180 миллиард теңге бөлүнөт. Ошондой эле айдап себүү өнүктүгүн кошумча каржылоонун алкагында 200 миң тонна айыл чарба өсүмдүктөрүнө товардык насыя берүү программасы жүзөгө ашырыла баштады. Учурдагы негизги максат жазгы талаа иштерин өз убагында жүргүзүү керек экенин тармактык министрлик билдирди. Это впервые вообще в истории Казахстана вот такое, и впервые будет осуществлен механизм. Казакстандын тарыхында мындай абал биринчи жолу болуп жатат. Бул механизм биринчи жолу ишке ашырылат. Пайыздык чендин ордун толтурууга арналган субсидия түз каржы институттарына төлөнүп, фермерлер таза 5% насыя алышат. Ошентип биз каржылоону 580 миллиард теңгеге жеткиребиз. Бул жазгы айдап себүү өнүктүгүн каржылоо болуп саналат. Субсидиялоого келсек, өрөөн минералдык жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын сатып алууга жана кайра иштетүүгө жөнөтүү кезинде каражат алууга багытталат. Муну менен катар биз суу берүү учурунда да каражат бөлөбүз. Мунун баары дыйкандардын эмгегин жеңилдетүү максатында жасалып жатат. Мамлекеттик колдоонун жаңычылдыктарына келсек, жалган куран айынын ортосунан баштап минералдык жер семирткичтерди алдын ала каржылоо системасы ишке кирди. Бул өздүк нарыктын 60%-ын өндүрүүчү заводко беребиз дегенди билдирет. 60% от стоимости удобрений мы выплачиваем заводу.